Жетиген журналы негизи ушул айымдарга өзгөчө көңүл бурган журнал. Биздин журналыбыздын бир 70% аялдарга арналат да. Анын ичинде өтө кызыктуу материалдар бар. Аялдардын жетишкен ийгиликтери, аялдардын бул турмушта тапкан орду, аларга кеп кеңештер, сулуулук боюнча болобу, тамак аш жасоо болобу, дүйнөлүк алкакта дагы аялдардын жетишкен ийгиликтерин кыргыз аялдарына жеткирип берүүдө биз көп иш кылып келебиз да. Айымдардын майрамына карата жыл сайын Жетиген журналы ошол кыргыздын мырза айымы деген сыйлык уюштурганбыз. Аны ыйгарып, ошол төш белгиси менен диплом ыйгарылат. Сыйлыкты биздин Кыргыз Республикасынын баатырлары Медетхан Шеримкулов, Микаил Мамутович, көрүнүктүү инсандарыбыз, ошол Муратбек Бегалиев, Абдыламит Матчаков жана башка жогорку кеңештин депутаттары тапшырат. Анткени биздин журналыбыздын редакция кеңеши дагы өтө мындай белгилүү инсандардан куралган. Ошол улуу инсандар колунан сыйлык алуу дагы өзүнчө чоң бакыт билгенгечи. Эстелик болуп калат балдарына, неберелерине, үй бүлөсүнө. Ошондуктан биз жакшы деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Биздин сыйлыкты алуу үчүн атайын Ош, Жалал Абад, бул жагы Ысык Көл, Таластан бери келатат апаларыбыз, эжелерибиз. Ошондуктан биз аларды бир күн болсо дагы жакшынакай маанайын көтөрүп, алардын ошол ырым байрамында бир жакшынакай музыкалар менен, ырлар менен коштоп, жакшы иш-чара уюштуруп атабыз. Жетиген журналына абдан ыраазычылык билдирем. Канча жылдан бери ушул аял затын даңктап, бактап, Кыргыздын мырзайымы деп куттуктоо айтып, медалдарын тапшырып келип атат. Бул да жөн жерден эмес. Бул ушул жерде айымдардын эмгегин баалап берилип аткан медаль деп түшүнөмүн. Урматтуу асыл айымдар, мына бүгүнкү кирип келген жаркырап, жайнап, мындай Ала Тоо ресторанында, Жетиген журналында мына жалпы асыл зат айымдарды куттуктап отурабыз. Майрамыңыздар менен. Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрүлөнкөн, ак жебете буралып, балапандай тең өскөн. Басқаны солым маралдай, биздин Ала Тоонун ай, кыздар ай, ой кыздар ай. Майрамыңыздар менен. Жетиген журналынын уюштурушчуларына чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Аябай жакшы премия өтүп жатат. Майрамыңыздар менен куттуктайм айымдар, ишкер айымдар, баарыңар ден соолукта болгула. Дайыма ишиңер ийгиликтүү болсун, ден соолук болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өсө берсин. Бүгүнкү Жетигендин бүгүнкү жасап аткан иш-чарасы мамлекеттик деңгээлден кем эмес. Эми биз көрүп атпайбызбы, баягы жылдын мыктыларын башка бирөөлөр чыгарып атат, жылда ар кандай иш-чаралар өткөрүп атат, бирок Жетиген өткөргөнчөлүк бийик деңгээлде өтө элек да. Жетигендин жетекчисине Абдыламит мырзага дагы, анын коллективине дагы, жамаатына дагы ыраазычылык билдирип коем. Негизи жалпы апаларды, жалпы карындаштарды, эжелерди бүгүнкү майрамы менен чындыгынан куттуктайм. Жигитке жар, балдарыма энемин, кыял кеч кыз, бозуланга жеңемин, анткен менен апакемдин жанында, саамай көкүл, секелек элемин, кумарлана, жытын искеп баланын, 40 элүүнү омуроолоп барамын,
Анткен менен апакемдин жанында баяу сезим балапаноз баламын. Эртеңки 8 март майрамы менен бардык апаларды, анын ичинде өзүмдүн апамды, өзүмдүн апаларымды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бүгүнкү сыйлык алган бардык Кыргызстандын мырзайымдарын чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ошондой эле биздин мырзайымдарга ушундай сонун майрамды уюштуруп берген, сонун маанай уюштуруп берген Жетиген журналына терең ыраазычылык билдирем. Жетиген журналынын түзүүчүсү, журналист, мыкты менеджер Абдиламит Жумашевке, анын үй бүлөсүнө, жамаатына, эли журтуна бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ден соолук каалайм.